Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн силер менен математика сабагын өтөбүз. Китеп тептериңерди даярдап койдуңарбы? Азаматтар. Сабактын темасы туйутмадагы амалдарды аткаруунун тартиби. Сабактын жүрүшүндө балдар, биринчи туйутмадагы көп орундуу сандарды амалдардын тартиби менен аткаруу боюнча маалымат аласыңар. Экинчи, кашалуу жана кашаасыз туйутмаларды тартиби менен аткарууга көнүгөсүңөр. Үчүнчү, турмуш тиричиликке байланыштуу маселелерди чыгаруу менен тапкычтыкка, кесипке карай тарбия аласыңар. Балдар, мен силерге ыр даярдап келдим эле. Ырды чогуу, күчтүү сезим менен айтып көрөйлүчү. Балдар, маанайыңар кандай? Маанайыбыз эң жакшы. Биз үйдө отурабыз, күндөй жаркырап, ата-энебизди урматтайбыз. 1, 2, 3 сабакка көңүл бурабыз. Бүгүнкү жаңы темабыз туйутмадагы амалдарды аткаруунун тартиби. Номер 998-ден 1004-кө чейинки мисал маселелерди аткарабыз. Математикада туйутмалар кашаалуу туйутма, кашаасыз туйутма болуп экиге бөлүнөт. Биринчи, кашаалуу туйутмадагы амалдарды тартиби менен кантип аткарууга болот? Анда китепти ачабыз. Номер 998-чи туйутманы карагыла балдар. Ооз2 окуйбуз. Кемүүчү 865 санынан 481 жана 215 сандарынын айырмасын кемитебиз. Туйутманы жазабыз. 865 кемитүү кашаны ачабыз. 481 кемитүү 215 кашаны жабабыз. Биринчи кашанын ичи аткарабыз. 481ден 215ти кемитсек 266 келип чыгат. Экинчи 865ден 266-ны кемитсек 599 келип чыкты. Демек балдар, 865 санынан 481 жана 215 сандарын айырмасын кемитсек 599 келип чыкты. Бул кашалуу туйутма. Биринчи, кашанын ичи аткарылды. Экинчи, мисалдын түзүлүшүндөгү сандагы амалдар кошуу, кемитүү солдон оңго карай берилген тартипте аткарылат. Бул мисал эки кашаалуу туйутма болуп эсептелет. Ал эми туйутманын үстүндөгү 1, 2, 3 деген цифралар амалдардын тартибин көрсөтүп турат. Туйутманы чыгарганда биринчи кашадагы бөлүү амалын, экинчи кашадагы көбөйтүү амалын чыгарып, үчүнчү солдон оңго карай тартипте чыккан сандарды кемитебиз. Балдар, түшүндүңөрбү? Анда чогуу чыгарабыз. Туйутманын маанилерин табабыз. Биринчи 900-ту оңго бөлсөк 90 келип чыкты. Экинчи 8-ти 4кө көбөйтсөк 32 келип чыгат. 90дон 32-ни кемитсек 58. Башкача айтканда, балдар, 900 жана 10 сандарынын тээндисинен 8 жана 4 сандарынын көбөйтүндүсүн кемитсек 58 айырма келип чыкты. Балдар, эми экинчи туйутманы карагылачы.
900 bölü 10 kemitü 8 göğütü 4. Бұл tuyutmadan emneni bayqadыңар? Тура балдар. Tuyutmadагы сандардын окшоштугун экинчи кашасыз tuyutma экенин байкадыңар. Анда эмесе чогуу чыгарабыз. Мында дагы балдар. 900'tü 10'ga bölөбүз. 90, 8'ti 4'gө көбөйтсөк 32, 90'dan 32'ni kemitsek 58 kelip çıktı. Эмне үчүн мындай чыгардык? Анткени дайыма арт түрдүү туйутмалардын маанилерин тапканда же чыгарганда көбөйтүү жана бөлүү амалдарын аткарып, анан кошуу, кемитүү амалдарын тартиби менен солдон оңго карай чыгарабыз балдар. Эрежени карайбыз. Кашалуу туйутмадагы көбөйтүү же бөлүү амалдарын кашаасыз жазса да болот. Бирок аткаруу тартиби сакталат балдар. Кашаасыз туйутмадагы амалдарды тартиби менен кантип аткарууга болот? 999-номерди карагылачы. Кашаа бар бекен балдар? Кашаа жок. Мисалды карайбыз. 250 кемитүү 120 кошуу 60. Биринчи кемитүү амалын иштейбиз, экинчи кошуу амалын иштейбиз. 250'дөн 120'ны кемитсек 130 келип чыкты. 130'га 60'ты кошсок 190 келип чыкты. Башкача айтканда 250 жана 120 сандарынын айырмасына 60'ты кошсок 190 келип чыкты. Балдар, экинчи катардагы мисалды карайбыз. 300 кошуу 185 кемитүү 100. Биринчи кошуу амалын аткарабыз, экинчи кемитүү амалын аткарабыз. Чыгарабыз балдар. 300'гө 185'ти кошсок 485 келип чыгат. 485'тен 100'дү кемитсек 385 келип чыкты. Башкача айтканда 300 жана 185 сандарынын суммасынан 100'дү кемитсек 385 айырма келип чыкты балдар. Кашаасыз туйутмада кошуу жана кемитүү болсо, же болбосо кемитүү жана кошуу амалдары солдон оңго карай тартиби менен аткарылат. Балдар, бул эки туйутманы өзүңөр окуп көргүлөчү. Кандай тартипте аткарылыптыр? Түшүндүңөрбү? Азаматсыңар балдар. Анда эрежени окуйбуз. Кашаасыз туйутмаларда көбөйтүү жана бөлүү амалдары же болбосо бөлүү жана көбөйтүү амалдары солдон оңго карай тартипте аткарылат. Эстеп калгыла балдар. Балдар, демек кашаалуу жана кашаасыз туйутмадагы амалдарды аткаруунун тартибин түшүндүңөр деп ойлойм. Балдар, чарчадыңарбы? Анда эмесе ордубуздан туруп көнүгүү жасайбыз. 1 дегенде түз турам, 2 дегенде кол сунам, 3 дегенде отурам, 4 дегенде түз турам. Кана балдар, өзүңөр кайталап көнүгүү жасагылачы. Азаматтар, анда кийинки эсептерге көңүл бурабыз.
Номер 1000 маселени чыгарабыз. Берилишин окуйбуз. Саанчы 12 уйдун ар биринен күнүнө 25 литр сүт саап алат. Сүттү 50 литрлик 3 флягага коюп, дүкөнгө, калган сүттү бала бакчага жиберди. Бала бакчага канча сүт жиберилди? Демек, маселе чыгарып жатканда балдар, ошол маселенин мазмунуна, маанисине көңүл буруш керек. Ал үчүн ар бириң саанчымын деп элестеткилечи. Сенин 12 уюң бар. Сен күндө ар бир уйду сааганда 25 литрден сүт саап алдың. Демек, bir уйдан 25 литр süt саап алсаң, 12 уй канча литр süt берди? Ойлонуңарбы? Эмне кылабыз? Андан кийин саап алган литр sütүңдү 50 литрлик 3 флягага коюп, дүкөнгө жөнөттүңөр. Ошондо бала бакчага канча литр süt жибердиңер? Балдар, маселенин кыска шартын түзөбүз. Берилишин жазабыз. Болгон 12 уй 25 литрден канча? Жөнөттү 50 литрлик 3 флягага канча süt? Бала бакчага канча литр süt жиберилди? Балдар, маселени эки жол менен чыгарабыз. Биринчи жолунда 12-ни 25 литрге көбөйтөбүз, 300 литр. 50 литрди 3-кө көбөйтсөк 150 литр. 300 литрди 150 литрден кемитсек 150 литр калды. Демек, 150 литр süттү бала бакчага жөнөтөбүз. Туйутма түрүндө жазабыз балдар. 12-ни 25-ке көбөйтөбүз, 300 литр чыкты. 50 литрди 3 флягага көбөйтсөк 150 литр süt болду. Кемитебиз, 150 литр süt калды. Жообу 150 литр süттү бала бакчага жөнөттүк. Балдар, номер 1002 маселени чыгарабыз. Өз алдынча иштейсиңер. Түстүү карандаш салынган 3 кутунун наркы 75 сом 72 тыйын болсо, ушундай 5 куту карандаштын наркы канча болот? Балдар, мен жообун жазып койдум. Силер өз алдыңарча кыска шартын түзүп чыгарып көргүлөчү. Азаматтар, жообу 126 сом 20 тыйын чыктыбы? Анда жообу туура. Балдар, сабакты бышыктайбыз. Туютмада амалдарды тартуу менен аткарууда канчага бөлүнөт? Туура балдар, кашалуу туютма жана кашасыз туютма болуп экиге бөлүнөт. Экинчи суроо балдар. Туютмада амалдарды аткаруунун тартиби менен чыгарууда кайсы амалдарды койсок, жообу туура чыгат? Туура балдар, 36-ны 6-га бөлөбүз, 4-кө көбөйтсөк 24 келип чыкты. Үчүнчү, туютманын түзүлүшүн байка, амалдарды тартүү менен чыгарууга болобу? Болбойт. Туура балдар, анткени туютмадагы амалдарды аткаруу үчүн биз дайыма көбөйтүү, бөлүү амалдарын чыгарып, солдон оңго карай амалдарды тартүү менен чыгарабыз. Балдар, бүгүнкү сабакты түшүндүңөрбү? Анда эмесе,
1003 менен 1004 номерди үйдөн аткарып келгиле. Саламатта калгыла балдар.